Biz 30 жылдан beri elde darılap жатабыз. Бүгүнкү учурда 160 000 кишини дарыладык. Ошон үчүн биз мурдагыдай иштеп атабыз. Биз телевидениеден көрүп атабыз күн сайын. Жаап таштады, кетип атат, аппаратурасын алып кетти. Билбейм, биз мургункудай эле иштеп атабыз. Бир айтарым, бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министрлигинен бир кат ала элекпиз. Бир кат ала элекпиз. Демек, булар иштегенди билеби? Документ оборот дегенди билеби? Кайсыдыр бир медицинский учреждение менен мамиле түзгөндү билеби? Бир да кат жок. Бирок күн сайын тигинтебиз, минтебиз, кетиребиз, баары кетип калышты, токтоп калышты, иштебей калышты. Эми пациенттер түшүнбөй атат. Барыш керекпи же токтоп калды. Биз иштеп атабыз. Мына азыркы учурда операциялар болуп атат. Очередте турган кишилер бар. Албетте, ушунун баары башталгандан кийин биз биринчи прокуратурага кайрылдык. Азыр прокуратура иштеп атат. Кече сүйлөштүк биз келген жанагы тергөөчүлөр менен. Биринчиден, экинчиден жогорку кеңешке кайрылдык. Жана этикасы боюнча комитети бар да. Алар ошону карап чыгышсын, андай болушка мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи. Президентке кайрылдык. Албетте, биз пациенттердин кызыкчылыгын ойлошубуз керек да.